Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына сол жағыңыздардағы аппақ болып тұрған мечіт мына ошо Куба мечіті. Бұл мечітті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден хижрат қылып келгенде биринчи жолу салған мечіт мына ушул. Азыр аралыгын караңыздар, биз тез эле келип калдык. 5 минутта болгон жок. Ушул жерге келип, ушул жердегилер тосуп алып Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды. Ушул мечитти салып, анан бир жума ушул жерде мечитте намаз окуган. Анан кийин азыркы мечитке барган, ошол жерге барганда баягы төөнү кайсыл жерге чөксө, ошол жерге мечит салабыз деген. Ошондо төө ушул азыркы биз намаз окуп аткан мечитке чөккөн. Мына ушул азыркы Куба мечити биз айткан. Бул Куба мечитин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар суббота күндөрү келип намаз окуганды жакшы көргөн. Неге дегенде экинчи жагын айтышат. Жума күнү бул жердин кээ бир адамдары Пайгамбардын мечитине бара албай калган да. Ошондо суббота күнү келип, булардан кабар алып, келе албай калган акыбалдарын сурап, ал акыбалдарын билиш үчүн да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул жерге келип, баамдат намазынан кийин 2 ракат намаз окуп кетип, ушул жерде ар дайым ушуга адатка айландыргандагы кийин анан акыркы үммөттөрүнө ушундай хадис осуят кылып калтырып кеткен. Ким эгерде үйүнөн дарат алып, атайын ниет кылып ушул мечитке келип намаз окуп кете турган болсо, анда умранын соогун алат деп осуят кылып калтырып кеткен. Ошондуктан биз дагы зияратка келгенде сөзсүз биринчи ошол мечиттен гостиницадан чыкканда ушул жерге келип Куба мечитинде 2 ракат намаз окуп, андан кийин башка зияраттарды улантышты адат кылып алганбыз. Мына ушул жолда иншалла Куба мечитине келип 2 ракат намаз окуп кетебиз. Аллах таала намаздарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылсын. Амин. حسنا موقف كويس ما شاء الله. ايوه تفضل يا اخي. النساء من هنا يمين تحت المناره هذا مصلى. ايوه شكرا. يلا بس عجل. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, биз өзүңүздөр байкагандай, өзүңүздөр уккандай, өзүңүздөр көрүп тургандай Медина шаарындагы Куба мечитине келдик. Ажыбашыбыз бул Куба мечитинин тарыхы боюнча бир аз сиздерге маалымат берди. Азыр дагы маалымат берүүгө даярданып турган учуру. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Негизи Мухаммед пайгамбарыбыз биринчи Мединага келгенде мына ушул мечитти курган экен. Өз колу менен сахабалар менен биргеликте курган экен. Desеңіздер болады, мечит маркасын дейсіздер 2 ракаттан намаз окуп чыгасыздар. Анан ошол жерден чыгып эле Бул жерде аялдар менен эркектер өзүнчө киреби? Өзүнчө эшиктен кирет, бөлүнүп окуйт ичине. Бөлүнүп окуйт. Мына ошо чоң эшиктен биз киребиз. Оң жагында эмелердин, аялдардын эмеси бар. Дааратканасы бул жерде. Ажеке, бул эмнеге Куба деп аталып калды экен, а? Куба деп аталып калган себеби мына ушул жерде бир Салибин ибн Ауф деген адамдын, Абдурахман ибн Ауфтун чоң атасы болот. Куба деген бир эмеси болгон, кудугу. Ошо кудуктун атына ушул жерге мечит курганда, мечиттин аты дагы ошо кудукка карап турган, анан кийин Куба мечити болуп калган. Машалла. Түшүнүктүү. Мухаммед пайгамбарыбыздын осуяты ушул жерде калтырылган турбайбы? Мына Куба мечитиндеги намаздын фазилети деп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты деп атат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен татаххара фи байтихи." Ким үйүндө тарат алса, анан кийин сумма ата масжид Куба. Кийин Куба мечитине келе турган болсо, мечитке келип намаз окуса,
умра кылганын соогун алат деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Раваху Ибн Маджа бисанад сахих. Ибн Маджанын сахих топтомдорунда келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай өсият калтырып кеткен. Ар дайым суббота күнү келип намаз окуп умранын соогун алып кеткенге муяссар болуп турган. Биз дагы иншалла Алла насип кылса умранын соогун алалы деп келдик. Машалла. Bir gün geçke жасаган умранын соогун биз кирип, 2 рекет намазды окуу менен алсак болот экен да. Машалла. Барыңыздарды ушул жерге кадам басып келип, 2 рекет намаз окуп кетүү бактысы насип кылган болсун. Biz Kuba meçitine kirdik. Mına özüңүздөр көрүп турасыздар. Бул мечит дагы өзгөчө мечит экендиги көрүнүп турат. Biz азыр сиздер көргөн, байкаган биринчи эшиктен кирип эле бир аз жүргөндөн кийин ачык асман көрүнүп турган жерине келдик. Мына үстүнө тор сетка, анан материал менен тосуп коюптур. Көлөкөдөн сактай турган деңгээлде тосуп коюптур. Бүгүн Сауд Арабиясында биз жүргөн Мединада 25 градус жылуу болуп жатат. Куба мечити мына ушул мечит экендигин сиздер көрүп турасыздар. Ички жасалгасы дагы жакшы экен. Машалла. Мына пайгамбарыбыз курган мечит, эми мурдагы мечит канчалык деңгээлде болду экен, ал боюнча өзүнчө бир тарыхта бир сүрөттөр болсо керек. Бирок бул мечит заман өнүккөн сайын, убакыт өткөн сайын реставрацияланып отуруп, мына ушундай деңгээлде заманбап болуп салынып жасалган. Анан бул жерде дагы менимче мечиттин ичине зыяратчылар үчүн атайын сууларды коюп коюптур. Менимче замзам суу болушу мүмкүн. Ар бир келген зыяратчы мына бул жерден Алхарам мечитиндегидей эле сууну ичип, намазды окуп, дуаны кылып кетип атышат. Биздин зыяратчылар дагы азыр кирип 2 рекет намаз окуп, дуа кылып, бир умра кылгандын соогун алып кетип атышат. Аллахым аларга насип кылсын. Maşallah. Бул мечиттин кыбыла тарабы, тактап айтканда төрү. Мына бүт элдер намаз окуп жаткан учуру көрүп турасыздар. Баарыңыздарга ушул жерге келүү насип кылган болсун. Куба мечитине бир умра кылгандын соогун алып кетүү бактысы дагы насип кылсын. Баары сүрөткө түшүп, дуа кылып, намаз окуп, кетип аткан учуру. Бул мечиттин узун туурасын айта турган болсом, болжолдуу түрдө айта алам. Мисалы мына бул бурчтан оң жактагы бурчка чейин 50 метр чыгат экен. 50 метрден бир аз ашыраак. Ал эми ушул сиздер көрсөткөн экинчи бурчтан аркадагы мунара жайгашкан бурчка чейин менимче 70 метр чыгат. 70ке 50 деп эсептесек болот. Бул жерде өтө чоң метр квадраттагы аянт бар. Эгерде сиздер ажылыкка же болбосо умра сапарына келе турган болсоңуздар, анда Медина шаарына келген учурда сөзсүз түрдө Куба мечитине келип зыярат кылып кетүүгө аракет кылыңыздар. Эгерде сиздер үй бүлөңүздөр менен, жубайыңыздар менен, жолдошуңуздар менен келе турган болсоңуздар, Куба мечитине келгенде бул мечитте эркектер өзүнчө бул тарабында негизги бөлүгүндө. Ал эми аялдар мына оң тарапта мына жазып койгон. Оң тарапта ушул өзүнчө намаз окушат экен.
Ошон үчүн келген учурда сөзсүз түрдө сиздер аялдар өзүнчө кирип, эркектер өзүнчө кирип кетип, намаз окуп, дуа кылып, bir umra kılgandın soğunu alıp ketinizdер. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ay from? I'm Pakistani. Pakistani? Elhamdülillah. Alhamdulillah. Umranız kabul olsun. Namazınız kabul olsun. Pakistanlıklarga Kırgızistan'dan salam aytın. Bay bay. Makul bu? Kırgızistanlıklardan. Kırgızistan. Ha? Da. Azerbaycan, Kırgızistan, Pakistan, maşallah. Buradan жақсы. Buna bizden bir tuğandar eken. Azerbaycan Müslüman. Azerbaycan Müslüman. Da. 100% Kırgızistan 100% Muslim. Kızıl da biz bayraklı. Muslims. Da. All the states Muslim. Da, Müslümanlar memleket. Müslümanlar memleket. Alhamdulillah. Müslüman.